Салам достор, сиздер менен окутулат. Бүгүнкү сабакта биз сүрөттөгөндү үйрөнөбүз. Заттарды сүрөттөгөн сөздөр сынатош деп аталат. Алар кандай деген суроолорго жооп берет. Мисалы, small house, yellow house, big house, brown house. Сынатоштор бизге заттарды сүрөттөөгө эки жол менен жардам берет. Биринчиси, сынатошко кошулган зататооч, red paper. Экинчиси, зататоочко кошулган этиш жана сынатооч. Paper is red. Red paper сөз айкаш болот, анткени анда этиш жок. Paper is red болсо, бул толук сүйлөм, себеби ичинде этиш бар. Сынатоочтор менен сүрөттөөдө толук сүйлөм менен сүрөттөө сунушталат. Себеби сөздүн мааниси толугураак болот. Мисалы, big dream, чоң кыял. Dream is big, кыял чоң. Beautiful animal, сулуу жаныбар. Animal is beautiful, жаныбар сулуу. Эми төмөндөгү сынатоочторду колдонуп адамдарды сүрөттөп көрүңүз. Cute, сүйкүмдүү. Young, жаш. Old, кары. Strong, күчтүү. Funny, күлкүлүү. Же болбосо шайыр. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.